Assalamu alaikum ardактуу биздин каналдын көрүүчүлөрү, фермерлер, амансыздарбы? Кутмандуу күнүңүздөр менен. Бүгүн биз сиздерге Кара Балтада байкебиздин короосунан бир козулуу кой, анан 4-5 биринчи туу токтуларды көрсөтөбүз. Азыр биринчи мына козулуу койду көрсөтүп коелу, андан кийин калганын көрсөтөбүз. Бүгүнкү чыгарылыштын эң күчтүүсү ушул эне бала экен. Коз кочкоруна кызыккандар болсо көрүңүздөр. Ушул коз кочкору бар экен, коңколор аябай сонун. Козу 3 айдын төгөрөгү окшойт, 3 ай. Октябрьский болуп калабы ошондо? Кайсы? Октябрда туулган болсо, ноябрда 1 ай, декабрда 2 ай, январда 3 ай. Ошо октябрдын аяктары экен, Могу кой примерно ушу майдын аяктарында качкан да, анан октябрларда туулган болуш керек, эми эсептеш керек да. Эне бала бир сатылабы же бөлүнүп да сатылабы? Эне бала общийный бир кой бар. Мына жакта дагы бар. Дагы барбы? 5 бачка. Шеф, кууп чыгың жанак койлорду. Так, мени суранычым менен ушул эне бала азыр көп койдун ичинде көрүнбөй калбасын деп биринчи бөлдүрттүм. Өзү бүт баарын эле кууп чыгып анан көрсөтөйүн деди эле. Так, кой канчанчы туут? Экинчи коз. Сыла? Экинчи козусун кичине эртерээк тууптур да. Азыр эми тууш керек болчу, 2-3 ай эрте тууп. Тиши канчада бу койдун? Бой параметрлерин көрсөтө берели. Ченедикте бирок бойлору 85-тин тегереги бар. Өтө чоң кой эмес, Бирок кулактары жакшы өтө. Кулак баштын сулуулугу койдо бар экен, Машалла. Мына козу. Монол жакта жалаң 4 тиш. Тагыраак айтканда биринчи туу токтулар. Ошол жерден көрсөтүп коелу. Бошото бересизби? Мына. Оп. Чочутпаңыздар, Келип кой. Келатат. Шеф, айта бериң, 5 баш токту бар экен, мындан сырткары. 2 тиштер да бул. 2 тиш, 4 тиш. 4 тиш, 2 тиши жок. 4 тишке өттү да уже турабы? Жалаң 4 тиш менен. Биринчи тууттар. Жакында 2 жаш боло турган койлор. Машалла, баары мондай өңдүү экен. Бойлору примерно ушулардай эле экен, Мынабысы жаман сулуу экен, мына сулуу кой экен. Койдуктары ham мощный бар. Чочутпай мен акырын тияк-бияк өтүп көрсөтөйүн. Ошондо ушул 5-өсү 1. Ана могу козулуу кой 6-7, Баарын бир коёюн деп атасыз. Болду, мына койтуп алыңыз. Мен азыр өйдө өткөндө булар ылдый качып кетпесин. Койду бошото бересиз же, ушундай келеби өздөрү же? Ушуга илештиребиз, муну кое берсек, Муну кое берсек качып кетет, Кошуп көрөйүн. Жок, кармап тура бериңчи. Мен мунулорду акырын аяк-бияк коюп. Булардын бойлору канча чыгат? Бир 80-82 экен, 85ке чейин. 85ке чейинки, Ошо аркадагы 85 чыгып калат окшойт, мойну узун турганчы. Булар боозбу, кысырбы? Десең, мен алып сатармын. Билбейм, кайсынысы бооз, кайсынысы кысыр. Бирок эми ал кочкордон качкан кой болбосо керек. Муналарды өмүрө караганда булар бооз да. Мыналар, бир 2-3 көрүнүп турат, Өңүнө караганда бооздугу көрүнүп турат. Коз кочкор ушулардан бир аз эле кичинекей болуп турат го. Мынагу оң кулагында тешиги бар экен. Мынагу богоз. Эң сулуусу да ушул экен. Анын артында светлый. Мына күздө туулган бекен. Баласын бөлүп сатып жүрдү. Өзүн төлөтөсүн, чистетасың. Бир аз арыгыраак экен, Мына коздун ар жагында турган бою узундугу күздө туулган экен, козусуну бөлүп сатып ийиптир. Куйругунун разрездери жакшы экен. Кандай дейсиз? Кочкордон качып калган деди. Кайра качкан деди, Өзү мынау менен мынау экен да. Мына ортодо кирди го. Ортодо эки чекесиндеги, анан тетиги чекеде да токтоду. Ошо үчөөбү молочный цвет өзү бооз экени көрүнүп калыптыр, Мына мынау 1. Мына мени карап турган. Анан аякка кыймылдаган разрездери менен. Ошондо жетөбү канча койлаттың баасы? 265 миң. Но эне бала бир комплект болсо, муну бөлүп сатабы билбейм. Кыскасы, мынагу 5 токту, 1 кой. Анан мына бир коз кочкорду 265 миңге койду. Соодалашасыздар, сүйлөшөсүздөр. Жаккан болсо аласыздар байкелер, мына. Кыскасы, сатыкка ушуларды коюп берди. Жактыргандар мощныйбы? Эмеден чыгарып койду. Көпчүлүгү сурап эле атышат. Мен олорго каршы лишний жөнөткөн жокмун. Мурунку видеолорду көрүп, дагы жаңы партия бар деп чалат да.
Ооба, ошентип сурашып берем. Эми мен айтайын, бул жерде жалаң жаштар экен, мына партиянын артыкчылыгы. Жаш койлор. Анан ушул мына экинчи туут, булардан бир эле жашка чоң экен да. Мына кой. Бул кой сүрүнөн жакшы кой экен, сулуулугу. Анан кандай коозу бериши мына по факту турат. Эркек коозусу менен. Кысқасы, могу партияга кызыксаңыздар боло турган партия экен. Анан кой алам дегендер болсо көрүңүздөр, 265 000 сомго ушул партияны турушунан коюп берди. Токтогула. Бизге жакты, сиздергечи байкелер. Жаккан болсо кана бир газды басыңыздар. Болду. Бул жак Кара-Балтага жакын жерде турат, Новониколаевка деген айылда. Кара-Балтага жакын, трассага да жакын. Келип көрсөңүздөр да болот, соода кылсаңыздар дагы болот байкелер. Биз минтип отуруп алып, минтип көрсөтпөйбүз. Сөздүн ачыгы койлордун мындай үстүнөн көрүнүп турат. Могу камерадан чоң көрүнбөйт. Келсеңиздер, мына койлордун үстү желкелери көрүнүп турат. Мисалы моюнту тартса анда кичине алданат. Козу 7-8 айлык болобу, канча айлык болот? Может 19 же 11 айлык болобу билбейм мен, бирок иштесе болот, конечно, козуну. Жарайт. Буйруса, кана көрүңүздөр, Кара-Балтада дедик дарегини. Доставкаларды уюштуруп берет. Түз чалсаңыздар, WhatsApp'тан, Telegram'dan бүт жагынан чалсаңыздар, доставкаларды дагы машиналарды таап берет. Сиздер келише бересиздер. Бүгүн баары ушул экен сатыкка, мына ушул партиядан. Айдап киргизе беребиз. Болду.